Саламатсыздарбы, урматтуу ханшалар. Мен Мариям Ханша. Бүгүн акча темасына келдик. Бул акча техникасы. Мындайча айтканда, бардыңыздарга бүгүнкү күнүңүздөргө сыйкырдуу күн каалайм. Азыр мен сиздерге акча жөнүндө бир аз айта кетсем, акча бул энергия. Биз акча менен көптөгөн жумуштарыбызды, сонун ийгиликтерди кылабыз. Ошондой эле акча энергиясы ким үчүн иштейт? Акча энергиясы ар дайым оюбуз түз болсо, оюбузду проработка кылып, жакшы ой, жакшы максат кыла турган болсок, бизге бесконечный ушунчалык чоң акчалар келет экен. Биз ошол нерсени азыркы күндө изденип жаткан мезгилибиз. Ал эми акча менен өзүңүздү кантип бириктиресиздер? Нейрографика боюнча акча темасында аябай көптөгөн сонун темалар бар. Ал эми нейрографика менен акчаны өзүңүздөр менен кандай бириктиресиздер? Ошондой тема боюнча мен сизге нейрографика көрсөтөм. Бул нейрографика деген эмне? Нейрографика деген биздин мындайча айтканда оюбуз, нейролиниялар ушундай өтөт. Бул биздин мээбиз ушундай жайгашкан. Бирок ушул жерде мынакей могул жерлерде конфликттер бар. Ички конфликттерибиз. Острый угулдар бар, себеби ар дайым биздин адам баласынын ою ушунчалык күлүк болот экен. Ой күлүк деп бизде кыргыздарда айтып коет. Ал эми бул жерде эмне үчүн бирде бар, бирде жок болуп келет ушул жашообузда акча? Именно эгерде биздин оюбуз түз болсо, анда бизге акча эч кандай кыйынчылыксыз эле келмек. А бирок биздин жашообузда акча бирде бар, бирде жок боло берет. Ал эмне себептен? Ушундай конфликттер бар үчүн. Эми караңыздар, нейрографикада биз ушул конфликттерди, мындайча айтканда, острый угулдарды жок кылабыз. Биздин оюбузду түздөйбүз, мындайча айтканда. Мынакей нейрографика кандай тартылат? Туура тартканга аракет кылыңыздар. Эгерде ким тартып аткан болсо, себеби бул өтө маанилүү. Ушул острый угулдарды жок кылабыз биз. Мынакей мен бардык көйгөйдү ушул кагаз бетинде жок кылып койдум. Ал эми сиздер ушул ар бир темага тарткан кезде сиздердин жашооңуздарда өтө чоң өзгөрүү болот. Мисалы, биз бүгүн акча менен өзүбүздү бириктиребиз. Кантип бириктиребиз? Мен азыр сиздерге ушунчалык сонун теманы көрсөтөм. Биринчи эле биз теманы коюп алабыз. Бүгүнкү темабыз өзүмдү акча менен бириктирүү. Сөзсүз түрдө теманы жазып алышыбыз керек, себеби теманы жазбай эле жөн эле тарта берсеңиздер, ал болсо нейрографика эмес, жөн гана сүрөт болуп калат. Сиздер үчүн ушул тема иштеш үчүн сөзсүз түрдө тема керек. Мен бүгүн акча мага оңой жана тез келет деп жазып алдым. Ал эми 2 минуталык упражненияны кылабыз. Биз позитивдүү подсознаниябызга, түпкү аң сезимибизге кандай
сөздөр келген болсо, кандай ой келген болсо, ошол оюбузду гана жазабыз. 20дан ашык сөз жазышыбыз керек. Эгерде 20га жетпей калса, кайтадан жазышыңыздарга туура келет. Ал эми мен азыр 2 минуталык размышления. 2 минутада канча сөз жазам? 1, 2, 3 кеттик. Стоп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31. Мен ушул темаларга азыр тартам. Биз биринчи эле өзүбүздү тартабыз, өзүбүз каерде жайлашышыбыз керек, же болбосо кайсы жерде өзүңүздөрдү көрүп турасыздар. Мен могул жерде өзүмдү тартам. Круг бул идеальный фигура. Мен өзүмдү тартып алдым. Ал эми могул жерге мен акчаны тартам. Эми сөзсүз түрдө Вселенная, Аллах, мындайча айтканда, Аллахты тартып алам. Аны болсо мен жүрөк кылып тартам, себеби
ааламга болгон, Аллахка болгон сүйүү дегенди билдирет. Бул теманы мен көп жолу тарткам. Биринчи $15.000 менен өзүмдү бириктиргем. $15.000 бат эле келген. Андан кийин мен $40.000 менен бириктиргем. $40.000 дагы 2-3 айда келген. Ушунчалык сонун результат алгам. Андан кийинки темам $62.000 менен бириктиргем. Ал акча маған 5-6 айдын ичинде келген. Ошондуктан бул нейрографика ушунчалык күчтүү иштейт. Эгерде ким туура кылган болсо, эгерде туура эмес тартсаңыздар, бул нейрографика тескери иштейт сиздер үчүн. Ошондуктан өтө маанилүү үйрөнүп алсаңыздар, жашооңуздан эмне кааласаңыздар, ошол темага тартсаңыздар, сөзсүз түрдө результат аласыздар. Мен ошол эле моментте округление, жумшартууну сразу эле кылам, себеби маган ушунчалык сразу кылган жагат. Караңыздар. Эми бул жерге мен примерно так. Бул жерге $50.000 жазайын. Бул тема өтө сонун тема. Эми мен нейролинияларды сызып баштайм. Биринчи эле акча менен өзүмдү аябай бириктирем. Накеменде ушундай сүрөт пайда болду. Ал эми кийинки действия, кийинки кыймыл аракетим мен округление кылам. Бардык острый углдарды, мындайча айтканда, жумшартам. Чуңкур дем аласыздар. Колуңуздар кайсы жакка сызган болсо, ошол жакка сызасыздар. Ар бир темага өзүнчө алгоритмдер бар. Алгоритм деген бул, мындайча айтканда, тема. Бул нейрографика тилинде айтылат. Алгоритм денег, акчанын алгоритми бар,
ийгиликтин алгоритми бар. Так эле ошондой түшүнсөңүздөр болот. Теманы нейрографиканын тилинде алгоритм деп коебуз. Тартып жаткан мезгилде сиздер сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн денеңиздерди кандай рефлексия болуп жатат ошол жөнүндө контролдошуңуздар керек болот. Себеби бул өтө маанилүү. Кимдир бирөөнүн жүрөгү айланышы мүмкүн, эстеши мүмкүн, көзүнөн жаш чыгышы мүмкүн. Ошондой эле ар бир темага проработка кылып аткан мезгилде сиздерде ар кандай сезим пайда болот. Ошол темага кандай сезим болсо жашооңуздарда. Көп адамдар чоң акчадан коркот. Биздин кичинекей чагыбызда байлар булар жакшы адамдар эмес деген установкалар болгон. Именно ошол установкалардын баардыгын кетиришибиз керек. Эмне үчүн? Себеби байлар биздин ата-энелерибиздин сөзү боюнча байлар акчаны бирөөнүн акысын жеп, же болбосо ар кандай жаман иштерди кылып табат деген түшүнүгү болгон. Ошондуктан азыр жашообузда ошол установкаларды кетиришибиз керек болот. Кимдир бирөө эгерде магазинде иштесе ошол убакта, СССР убактында кимдир бирөө жанагы чоң жумушта иштесе, бул жанагы элдин акысын же болбосо биздин акыбызды жеп атат, же болбосо депутаттар булар байлар биздин акыбызды жеп атат деп эле бирөөлөрдү жакшы жашаган адамдарды күнөөлөп келгенбиз. Бирок ал андай эмес. Себеби бай болуу бул сиздин башыңыздагы ойдон гана келип чыгат. Эгерде маган ушул эле жетет деп кичинекей эле айлыгыңызга ыраазы болуп жашасаңыз, кичинекей эле ийгиликке ыраазы болуп жашасаңыз, ошол эле ийгиликти Аллахым берет. Ал эми чоң акчалуу болгум келет, чоң ийгиликтерге жетким келет деп оюңузду өзгөртсөңүз, же болбосо кыялдансаңыз, именно ошол кыял максатыңызга сөзсүз түрдө жетесиз. Бизде азыркы күндө жөнөкөй эле адамдар ушунчалык байлыкка ээ болуп, бат эле көтөрүлүп кетип атат, бат эле ийгиликке жетип кетип атат. Эмне үчүн? Себеби алардын ушундай сонун окууларды окуп, кантип бай болсо болот, кантип ийгиликке жетсе болот, ошол ийгиликтин сырларын билип, жап-жаш биздин улан кыздарыбыз чоң ийгиликке жетип жаткан мезгили. Ошондуктан бай болуш үчүн, чоң акчалуу болуш үчүн, миллион долларларды алыш үчүн болгону биз оюбузду өзгөртүшүбүз керек. Оюбузду кантип өзгөртөбүз? Кимдир бирөө гипномедитациялар менен ичиндеги коркуу, негативдүү ойлорду тазалап, өздөрү менен иштешип, өздөрүнүн денеси менен иштешип, чоң ийгиликтерге жетип жаткан мезгили. Азыркы күндө ар дайым айтып кетем, алтын доор. Ошондуктан биз жашыбыз канча да болбосун өзүбүздүн ичибиздеги керексиз негативдүү ойлорду, керексиз, мындайча айтканда, мусорларды тазалашыбыз керек болот. Ал үчүн өзүбүз менен иштешебиз. Именно нейрографика ошол өзүңүздөрдүн оюңузду тазалаганга жардам берет. Мен болсо өтө көптөгөн
сабактарды окуп өтө көптөгөн шаарларга барып канчалаган кантип ийгиликке жетсем болот, кантип менин үй бүлөмдү финансовый независимостька чыгарсам болот, ошол жолдорун канча жылдар бою издеп келгем. Көптөгөн шаарларга, тренингтерге, чоң менмендеген миллионерлерге барып, миллионерлерден окуп келгем. Бирок мен өзүмдү таба алган эмесмин. Эмне үчүн? Себеби оюмду өзгөртүрө алган эмесмин. Азыркы күндө ушунчалык өзүм менен иштеп, ушул нейрографиканы таап, ушул 1 жылдан бери нейрографика менен чын эле ушул өзүң менен иштешсең болобу деген суроону берип, өзүм менен 1 жылдан бери иштешип келем. Эмне үчүн 1 жылдан бери? Анткени мен 51 жаштамын. Биздин көп жылкы установкаларыбызды, көп жылдагы негативдүү, кереги жок ойлорду тазалоо өтө кыйын болот экен. Ошондуктан мен өзүм результат алмайынча күндө ушул өзүм менен иштешип келдим. Ал эми азыр сиздерге сөзсүз түрдө бул нейрографика аябай күчтүү иштейт экенине көзүм жетип, адамдарга эгерде маган дагы үйрөтүңүз, маган дагы ушул нерсе керек деген болсо, үйрөтүп жаткан мезгилим. Баардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ошондой эле мен сиздерге айтмакчымын, сөзсүз түрдө өзүңүздөр менен иштешиңиздер. Бул жарым саат үйрөнүп алгандан кийин жарым саат 1 сааттык убактыңыздар кетет. Ал эми сиздер жашооңузду өзүңүз шедеврга айландырсаңыз болот. Себеби ар бир адам бул дүйнөдө жакшы жашап өткүсү келет, чоң ийгиликтерге жеткиси келет. Ошондуктан сиздерге ушунчалык сонун, оңой жана тез, моментально результат берүүчү бул бир гана нейрографика деп ишендире алам. Себеби жогоруда айтып кеттим, мен көптөгөн коуч тренерлерди окудум, көптөгөн медитацияларды кылдым. Бирок өзүмдүн ичимдеги коркунуч, таарынычтарды кетире албай канча жылдар бою ушунчалык кыйналып келдим. Бирок ушул нейрографика менен көптөгөн ичимдеги таарынычтарды, көптөгөн сонун жанагы ийгиликтерди кылдым. Эми мен ушул эле өзүм алган результаттарды ар бир кыргызстандык биздин айымдарга, мырзаларга, изденип жүргөн инсандарга үйрөткүм келет. Менде ушундай сонун сүрөт пайда болду. Ал эми биз эң основной сызыкты, эң основной нейролинияны кылабыз. Основной деген эмне үчүн основной деп жатам? Себеби эң основной нейролиния бул ааламдын, бул Аллахтын линиясы. Биз канчалык сүрөт тартпайлык, биз канчалык өзүбүз менен иштебейлик, баары бир бизге Аллахтын жардамы менен ошол биз каалаган нерсени алабыз. Мындайча айтканда, ааламдын жардамы менен, тартуу күчүн ааламдын жардамы менен, чоң ийгиликтерди ааламдын жардамы менен, Аллахтын бизге берген ырыскысы менен алабыз. Ошондуктан бул Аллахтын линиясы деп койсок дагы болот. Эми мен ушул линияны могул жактан көрүп турам. Кайсы жерден тарткыңыз келсе, ошол жерден тартасыз. Ал линия ушунчалык жоон болуп көрүнүп туруш керек.
мен ушундай линия. Ал линияны бир эле жолу сызсаңыздар болот. Ал эми мен болсо эки жолу эки линия сызам ар дайым. Эмне үчүн экенин билбейм, бирок кээ бир адам бир эле линия сызат, кээ бир адам эки линия. Мынакей Аллахтын линиясы маган ушундай. Силерге көрүнүп жатабы билбейм, бирок маган өзүмө ошол именно ошол линия өткөн жерлердин баардыгын округление кылып жумшартып чыгасыздар. Себеби бул маанилүү острый углдарды. Ал эми экинчи линияны могул жерден сызгым келди. Азыр ушул линияны сиздер башка свет менен дагы сызсаңыздар болот. Буну сөзсүз түрдө ушул тартып аткан свет менен эмес, башка светте дагы сызсаңыздар болот. Мынакей сиздерге көрүнүктүү болгон болсо, мен ушундай кылып сыздым. Мен өзүмө аябай жагымдуу сонун аэрографика тарттым. Ал эми азыр түстөрдү беребиз. Түстөрдү берүүдө мен ар дайым Вселеннаяны, мындайча айтканда, ааламды сүйүү деп белгилеп койгом. Кимдир бирөө башкача белгилейт. Ал эми бул менин автордук, өзүмдүн собственный алгоритмим, оюм, максатым. Ошондуктан мен ар дайым Вселеннаяны, Аллахты кызыл түстө көрсөтөм. Ошондой эле акчаны дагы кызыл түстө көрсөтөм. Бул Аллахты сүйүү дегенди билдирет. Менин оюм боюнча сиздер болсо ушул эле жүрөктүн ордуна ак, жок ак эмес, тоголок фигураны көрсөтсөңүздөр болот. Мынакей менде ушундай. Ал эми мен өзүмдү ар дайым жашыл менен боёйм. Эмне үчүн? Себеби жашыл цвет мага аябай жагат. Менин сүйүктүү түсүм бул жашыл цвет. Жашыл түс.
ушул катарды баардыгын ушул жашыл цвет менен боегум келди. Сиздер болсо кандай түстү тандайсыздар, өзүңүздөр билесиздер. Нейрографика менен биринчи иштеп жатканымда менде өтө көп острый углдар, өтө көп көйгөйлөр болгон жашоомдо. Ал эми ошол көйгөйлөрдүн баардыгын качан мен нейрографиканы үйрөнүп чечип баштаганда ушунчалык сыйкырдуу деңгээлде чечилип баштаган өзүм таң калгам. Ошондуктан нейрографика ушунчалык күчтүү иштейт десем кимдир бирөө ишенбеши мүмкүн. Ал эми ишенген инсандар үчүн өзүңүздөр менен иштешкенге өтө чоң мүмкүнчүлүк. Ушул эле нейрографика менен миллиардер болгон айымдар бар. Ал мени окутуучу, мени жол көрсөтүүчү айым болуп эсептелет. Ошондуктан нейрографика менен өзүңүздөрдүн оюңузду болгону оңдоп, сонун ийгилик жаратсаңыздар болот. Ал эми мен могул жерди сары менен боегум келди. Эмнегедир бул жер көк свет. Биз ар дайым орусчаны, кыргызчаны аралаштырып сүйлөп уже көндүм, адат болуп калган. Бирок баардык кыргыз тилибизди унутпастан баардык сөздөрдү кыргызча түшүндүргөнгө аракет кылам. Себеби кээ бир сөздөрдү именно кыргыз тилинде айтсаң көп адам түшүнбөй калат. Ошондуктан менин сөзүмө жакшы түшүндүңүздөр деген ойдомун. Боеп жаткан мезгилде острый угол, мындайча айтканда конфликт, уруш, жаңжал болчу жерлер ошол боюнча калып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жашооңуздарды шедеврга айландырам десеңиздер, ар бир өзүңүздүн ошибкаңызды табышыңыз керек болот. Мен могул жерде ушундай конфликт калып калган экен. Мен бул сүрөттү тартып бүткөндөн кийин, канча күн өткөндөн кийин дагы ушул ар бир сиздерде ушу сүрөтүңүздөрдү караган кезде ар бир кетирген катачылыктарыңыздарды ушул сүрөттө оңдоп койсоңуздар болот. Эч качан кеч эмес. Бир жолу тарткандан кийин экинчи жолу оңдогонго болобу, болбойбу деп көп адамдар сурашат. Болот. Бир жылдан кийин дагы оңдоп койгонго мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Сүрөттү болсо карап ушунчалык өзүңүздөр ийгиликти жаратканыңызды карап сүрөтүңүз эң негизгиси өзүңүзгө жагыш керек. Качан сиздин тарткан сүрөтүңүз өзүңүзгө жагат, ошол кезде өтө чоң ийгиликтерди жаратып баштайсыздар. Себеби бул өтө маанилүү.
сиздин сезимиңиз, сиздин оюңуз өтө маанилүү. Азыр ушул жерди мен жашыл менен боёгум келип турат. Нейрографика тартып жаткан мезгилде кимдир бирөөнүн жүрөгү акылдайт, кимдир бирөөнүн рефлексия болуп жатканда, значит сиздер уже проработка кылып жашооңуздагы ошол көйгөйдү чечип баштадыңыздар деген сөздү билдирет, деген маанини билдирет. Мындайча айтканда, сөзсүз түрдө жөн эле эч нерсе сезбестен, тарта бербестен, сөзсүз түрдө ушул темага көңүл коюп, оюңузду ушул темага коюп, бардык правила менен, мындайча айтканда, бардык ушу нейрографиканы кантип тартыш керек, кандай ойлорду ойлош керек, эмне кылыш керек, ошолордун бардыгын үйрөнүп алып тартыңыздар. Жөндөн жөн тарта бергенге болбойт, себеби сиздердин жашооңуздарга бул нейрографика тескери иштеп, жашооңуздарды ого беш бетер бир мындай конфликт, мындай жашооңуздарды жаман жакка тартуусу мүмкүн. Эмне үчүн? Себеби бул нейрографиканы туура тартканда сиздер ушунчалык сонун сезимдер, өзүңүздөрдү проработка кыласыздар, өзүңүздөрдү сонун ийгилик жолуна түшүрүп коесуздар. Ошон үчүн бир гана Аллахтан деп айтышат кээ бирөөчү. Ооба, мен ал ойго кошулам. Жашообуз бир гана Аллахтан, бирок ошого аракет кылган биз өзүбүз болобуз. Бардык нерсени ойлогон өзүбүз болобуз. Болгону бардык нерсени жараткан, бардык нерсени тартып алган биз өзүбүздүн оюбуз гана болуп эсептелет экен. Эң жалкоо бул мээ, научно доказано. Ошондуктан жалкоолонуп мээбиз жата тур, анан турасың, анан кыласың деп эле бизди жашообузда көптөгөн жылдар бою алдап келет экен. Мээңиз менен кадимкидей сүйлөшүңүз. Сен мени ушунча убакыттан бери алдап келдиң. Мындан ары мен ийгилик жолуна түшөм деп кадимкидей сүйлөшүңүз. Өзгөрүүлөр өтө тез жана оңой болот. Качан сиз өзүңүздүн башыңыздагы ойду жакшы жакка буруп, башыңыздагы жаман ойду тазалап баштаганда, сиздин жашооңуз ушунчалык сиз ойлобогон деңгээлде өзгөрөт. Бул болсо научно доказанный нерсе. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Менде болсо ушундай сүрөт пайда болду. Мага аябай жакты. Числосун жазып коесуздар. Ошондой эле баягы сиздер жазган упражнениянын астына позитивдүү сөздөрдү жазып койсоңуздар болот. Мисалы, мен бактылуумун. Мен өзүмдү таптым.
Менин жашоом өтө кызыктуу. Менин чоң командам бар. Дагы Аллахка ыраазымын деп жазып койсоңуздар болот. Ошондой эле бүгүнкү число. Бул число эмне үчүн жазасыздар? Кайсы убакта тарткансыздар, качан орундалды? Ошол нерселерди билсеңиздер болот. Бардыгыңыздарга ийгилик. Эгерде сурооңуздар болсо, нейрографика боюнча сурооңуздар болсо, мен азыр сиздерге номеримди калтырып кетем. Менин номерим ушундай. Ушул видеонун астына дагы жазып коем. Бардыгыңыздарга ийгилик. Өзүңүздөр менен иштешип, нейрографиканы сонун тартып, чоң ийгиликтерди жаратышыңыздарга чын жүрөгүмдөн тилектешмин.